Arab elleri başkalarga karaganda bir kançaga bay. Bular akça жок жашоо кандай экендигин да билишпейт. Туулгандан баштап каза болгонго чейин ар дайым барчылыкта жашап, каалаган нерсесин сатып алып жашап келишет. Башкача айтканда, арабтардын көпчүлүгү акчага муктаж эмес. Дал ошол себептен көптөгөн миллиардер арабтардын тапкан кирешесинин 90% кайрымдуулукка иштетип, өзүнө жетерлүү акчаны гана алып калгандарды көрүүгө болот. Бирок ошол эле учурда миллиарддаган акчалары бар болуп туруп, жаш бала сыяктуу оюна эмне келсе ошол жака акчасын сарптаган арабтарда жок эмес. Ассаламу алейкум достор, сиздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү видеобузда эң бай арабтар акчаларını кайда сарптагандыгын айтып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан бул видеого бир лайк коюп, биздин каналга катталып кетиңиздер. Биз видеобузду баштадык. Dünya жүзүндөгү эң бай элдер Сауд Арабияда же Дубайда эмес, Катар өлкөсүндө жашап келишет. Себеби байлыгын жаран башына бөлгөндө кичинекей болгон Катар өлкөсү дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн катарында биринчи орунду ээлеп турат. Тамим бен Хамад Катар өлкөсүнүн эмири же президенти десек да болот. Бул дүйнөдөгү эң бай башчылардын катарына кирет. Анын байлыгы 10 миллиард доллардан ашуун. Жана жашы 40та болгондугу үчүн кымбат баалуу буюмдарды жакшы көрөт. Бул инсандын мынчалык бай болуп кетүүсүнө карамай менен газ себепчи. Албетте мынча көп акчасы бар президент акчасын эч качан аябайт жана кымбат баалуу буюмдарга коротууну жакшы көрөт. Тамим бен Хамаддын 14 учагы бар. Алардын бирөөсүнө гана токтоло турган болсок, учактын бүткүл ички жасалгасы алтындан экендигин байкоого болот. Жана бул учакты ремонт кылуу үчүн гана 370 миллион доллар акча сарпталган. Ички ремонттон кийин 460 жүргүнчү батчу учак болгону 76 жүргүнчү батуучу болуп өзгөрүлгөн. Бул учактын мейманканалары, кинотеатры, ванналары, жада калса атайын медициналык бөлмөсү да бар. Эң кызыгы достор, бул инсанда ушул учактан кем болбогон дагы 14 учагы бар экендигин эске сала кетели. Мындан сырткары Катардын эмири 2012-жылы Ион деңизиндеги адам жашабаган 6 аралды сатып алган. Бул арал Катардын эмири үчүн 8 миллион 400 миң евро болгон. Аралдын жалпы аянты 1 миллион 600 миң метр квадрат. Бирок эмирдин эң кымбат баалуу буюму бул жеке кемеси. Баазы 300 миллион доллар болгон. Бул яхтада баардык нерсе бар. Мындан сырткары бир гана Катар өлкөсүндө эле эмес, көптөгөн өлкөлөрдө да хан сарайлары көп. Эмнеге Катар өлкөсүнүн жарандары башчысынын мынчалык байлыгын көрүп эч нерсе дешпейт деген суроо ар бирибизде эле пайда болот. Баары жөнөкөй, бул өлкөдө салык жок, медицина бекер. Башкача айтканда, жөнөкөй карапайым элдери да жомоктогудай жашап келишет. Жумасына 2 күн иштеп эле 10 миң доллар айлык алган Катар өлкөсүнүн элдери бийликти да тынч коюшат. 300 миллион долларлык кеме көптү таң калтырды окшойт, себеби бул акча биздин сомго 25 миллиард сомдон ашуун болот. Бирок достор, дүйнөдөгү эң кымбат баалуу кемелердин биринин баасы 615 миллион доллар. Катар эмиринин кемесине караганда 2 эсе кымбат болгон. Узундугу 180 метр яхта Бириккен Араб Эмираттарынын президенти эмири Шейх Халифа Аль Нахаянга таандык. Бул кемеде 500 кызматчы иштейт. Жана жылына кызматчыларына эле 60 миллион доллар акча коротулат. Бул инсандын өзүнүн байлыгы 18 миллиард болсо, жалпы үй бүлөсүнүн байлыгы 150 миллиард долларды түзөт. Албетте мындай бай инсан жада калса бассейниндеги сууну кымбат баалуу болгон магазиндерде сатылуучу Эвиан суусу менен толтурат. Дүйнөдөгү эң бийик болгон Бурдж Халифа имараты да дал ушул инсандын атына курулган. Бириккен Араб Эмирлигинин президентинин дүйнө жүзү боюнча миңдеген хан сарайлары, кыймылсыз мүлктөрү бар. Эң кызыгы достор, бул инсан жада калса канча хан сарайы бар экендигин да унутуп койгон. Мисалы, журналисттер Испаниядагы хан сарайы тууралуу суроо бергенде, ал үйүнө бир жолу да барбагандыгы эмес, жада калса кайсыл жерде жайгашкандыгы эсинде жок экендигин көптү таң калтырган. Бирок достор, бул үй ташталган үй эмес. Эч ким жашабаса да кызматчылары бар жана жылына бул үйдү таза кармап турган кызматчыларга Бириккен Араб Эмирлигинин президенти 500 миң доллардан ашуун акчаны сарптап келет. Бир гана Лондон шаарында Шейх Халифа Аль Нахаяндын 140 кыймылсыз мүлкү бар. Эгерде Абу-Даби шаарында жайгашкан резиденцияга токтоло турган болсок, абдан кооз, кымбат баалуу хан сарайларды көрүүгө болот.
Эң таң калыштуусу Халифа Аль-Нахаян дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун тамакты өз өлкөсүнөн заказ кылат. Бул инсанга бир гана тамак жеткирип берүү үчүн да бир учак убара болот. Достор, Бириккен Араб Эмирлигинин президенти тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Хамад бин Хамдан Аль-Нахян бул да Бириккен Араб Эмирлигин башкарып турган үй бүлөнүн тууганы жана бул миллиардер акчасын эң пайдасыз нерсеге коротот десек жаңылышпайбыз. Хамад бин Хамдан өз аты космостон көрүнүп туруу үчүн Абу Даби шаарынан 5 километр алыста жайгашкан жерге Хамад деп жазып дарыя курган. Ал дарыя жогоруда айткандай эле космостон көрүнүп турат. Бул инсан ар дайым чоң нерселерди жактырып келген жана мунун миллиарддаган акчалары бардык оюна келген нерселерди жасоого мүмкүнчүлүк түзүп берген. Хамаддын гаражында 400дөн ашуун автоунаалары бар, бирок бул инсандын автоунаалары көптү таң калтырат. Себеби гаражында башка жөнөкөй унаалардан 4-5 эсеге чоң болгон унааларды да көрүүгө болот. Бул сүрөттө көрүп турган 10 дөңгөлөктүү унааны бир көрүп эле таң каласың. Салмагы 24 тонна болгон мындай унаа дүйнөдө жалгыз жана ал Хамад аттуу миллиардерге шейхке таандык. Дагы бир 50 тонналуу унаасын көрүүгө болот. Бул унаанын ичинде 4 бөлмө ваннасына чейин бар. Дагы бир жөнөкөй унаага салыштырмалуу 4 эсеге чогойгон солдаттардын унаасын көрүүгө болот. Бул араб шейхи Хамаддын сүйүктүү унааларынын бири, бирок унаа абдан чоң болгондуктан айдоочунун ордун радиатордун ичинен табууга болот. Эң таң калыштуусу бул эки унаадан жасалган бир унаа бир караганда эле абдан таң калыштуу көрүнөт. Бирок эмнеси болбосун башкалардан айырмаланууну каалаган шейх Хамаддын ушул сыяктуу унаалары толтура. Биз алардын бар бирине токтолуп олтурбайбыз. Бул шейхтин глобустан болгон 4 кабаттуу ордунан жылуучу үйү да бар. Жада калса дүйнөдөгү эң өзгөчө үй деп бул глобустан болгон үй Гиннес китебине да киргизилген. Достор, эгерде сизде да миллиарддаган акчаларыңыз болсо, кайсыл жака кантип коротмоксуз, өз оюңузду жазып калтырыңыз. Дубай туристтердин эң сүйүктүү шаары жана Дубай шаарыны билбеген инсан жок болсо керек. Дубайдын мураскор принци Хамдан бин Мухаммед Аль-Мактум бир гана атты 1 миллион 200 миң долларга сатып алган. Хамдандын байлыгы 18 миллиард доллардан ашуун жана ал жашоосуну күнүгө майрам кылып өткөрөт. Жада калса бул инсандын Instagram баракчасы да бар. Ал жака өзүнүн жашоосуну тартып киргизет. Шейх Хамданда жогоруда токтолуп кеткен инсандар сыяктуу эле бардык нерсе бар. Кымбат баалуу хан сарайлар, эң кымбат кемелер, жеке учактар, унаалардын баары бар. Жөнөкөй эле унаалар эмес, таза алтындан жасалган унааларды да Хамдандын гаражында көрүүгө болот. Бул инсан жаныбарларды жакшы көргөндүгү үчүн өзүнүн зоопаркы бар. Үйүндө мышыктын ордуна ак жолборсторду, арстандарды кармап келет. Жана эң сүйүктүү жаныбарлары төө менен ат болгондугу үчүн миллиондогон долларларга дүйнөдөгү эң кымбат болгон ат менен төөлөрдү сатып алат. Жана бул Дубайдын принци спорту да сүйөт. Эң кооптуу спорттун түрлөрүндө өзүнү сынап көрүүгө да жетишкен. Бирок достор, араб өлкөсүндөгү бай инсандар зекет берүүнү да унутушпайт. Ар дайым кайрымдуулук фондторго миллиондорду коротуп келишет. Мисалы, Дубайдын принци Хамдан ооруп калган жаш балдарды кымбат баалуу операцияларына жардам берүү үчүн атайын фонд ачып, жардамын көргөзүп келет. Достор, эгерде бул видео сизге жакса, анда болгону бир лайк коюп, мээнетибизди баалап кетиңиздер. Биз сиздер үчүн мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Сиздер менен Бекшемир болду. Кийинки видеолордун көрүшүнө чейин аман туруңуздар.